Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanдар, hurmatlı dostlar. Bizden Mustafa kanalımızın görüşleri. Bugünkü çıkarılış tuğanlar sizlerge bir çoğun beğeni erkek kulunu menen tartуу üçün Özgöndün Mırzarı gayrına geldim. Bu beğenin hazır толық маалыматын sizlerge жеткирели. Ушундай сындуу кулуну менен келишкен жоон моюн кулуну менен аттын ээси Бекболот бүгүнкү чыгарылышка чыгат. Бээнин жоондугун көрүңүздөр достор. Ушундай чоң бээ издегендер болсо, чоң бээ караштыргандар болсо, жаш бээ издегендер болсо чалыңыздар. Кулуну мына эркек достор. Анда биз баштайлы. Бекболот, ассаламу алейкум. Кандай, жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы Бекболот? Бээ чыгат экен бүгүн чыгарылышта, Кудай кааласа. Ушундай мындай чоң бээни көрүлегиме көп болду эле да. Сапсын караңыздар, көкүрөктөрдү караңыздар. Бул кандай бээ? Канча жаштагы бээ? Ошону бир маалымат берчи, Бекболот. Бул ака ошондо мына 4-чү баласы. Мына 4-чү баласы. 4-чү баласы. Жерде кашка? Жерде кашка, өзүнө окшош. Эркек экен бул, главный. Ровно 15 күн болду. 15 күндүк ушу. Буту колунун жоондугу. Жоон экен, Бунун атасы кандай экен? Бунун атасы ака Карабайыр, өзүнүн жылкылардан. Карабайырдан. Орто бойлуу жоон жол бат болгон. Бээнин жашы кандай? Бээнин жашы ошондо 5 жаш, 6 жаш болот. Так. Мына ошондо 4-чү баласы болсо 6-7 өтүп аткан экен да, значит, 4-чү баласы экен. Эми бээнин маалыматын айткыла. Бээ каяктан келген мындай? Жоон бээ. Кандай породадагы бээ? Мен эми ачык айтканда мен өзүм жактырып алгам. Мен мындай жоон жолтулугу, жооштугу бар жогу толук плюсу да. Жооштугу жоош. Жооштугу жоош, бар жогу көтөрөт экен. Мына талаш атында, үйдө, тар жерде, жетелеп жолдун боюнда толук бар жогу көмгөн жук экен. Минсем дагы мингизди жоош. Минги дагы экен. Минги дагы экен. Үйдөн салып кирсе дагы сон аттай болуп кой бак. Саан бекенче саан эмеспи? Саа көргөн, бирок желини карматат экен. Бир кармап көрбөйсүңбү? 15 күндө болду. Эми сайын деп аттык эле. Мына. Жооштугу жоош эле экен, Жооштугу жоош, Мына туугандар өтө мындай. Анан өзгөчө жоон бээ экен. Өзгөчөлүгү да ошо азуу сайган, азуусу бар. Азуусу дагы бар. Азуусу дагы бар, Бээ өзү негизи азуу сайбайт да негизи, Мына эми азуу сайган бээни күчтүү деп коет. Эки тишине тең сайган, эки жагында аттай болду эле. Так. Так. Бир көрүп коелу. Так. Мына. Болду. Кичине азуусу бар экен, Эми сайгат азуулар, эми чыгып атат. Эки жагында тең азуусу бар. Мына ошо тоору кашка. Бул бээ породасы кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуң эми? Бунун породасы эми точно айтыш кыйын, бирок өзүнүн кара байырларга окшош, туту колу жеңил. Үстү жоон. Эми российский демесеңиз, мына эмеси өнөрү чыгып атат го кулуңдун. Адамды түртүп, Айда. Адамга жакын болгонду, жерде жетелеп көп карайбыз да. 15 күндүк экен да? 15 күндүк, толук 15 күндүк болду. Жаны бар. Мына көкүрөктөрүн бир жанынан көрсөтүп коеюн. Мына. Ээн чыгып турган экен, жоон моюн. Энеси да жоош, кулундан атканда экен да, жоош. Эми жоош нерсе жакшы нерсе мынага. Ооба да. Баягы кармай албай, алыстан карагандан көрүп, мынатып кармап жетелеп, үй шартында карасаңыз да сонун. Мына достор. Бир бастырып койчу. Жегендери жакшыбы? Жешине жооп, вообще сонун жейт. Жешине жооп. Мына жеши жакшы нерсе, мына кулундан да байкаса болот, себеби сүттүү нерсе экен. Өтө бир атактуу аттарга коюш керек экен, бээн, Ооба, мына атасы Карабайыр, орто бойлуу ат. Чабылып жүргөн ат. Буну эгер дагы бир чоң, дагы алындай аргындашкан койшабы же, сыласкабы же өзүнүн дагы бир күчтүү Карабайырларга койгон болсо, дагы. Кудай калса келечеги бар. Рахмат айтам, böyle ойлойм. Бээнин бою канча чыгып калат? Бээнин бою эми 1.60 чыгып калса керек. Одан өтпөсө дагы 1.60га барып калат, Барып калат. Мына туугандар. Бар жол жайында бээнин негизгиси боюнда эмес, бул широкий жоон. Жоон экен да, мына эки жакка кетип калыптыр да немеси. Жакындарычы. Караңыздар. Эки туяктын аралыгы
Başlarında akıttan жақсы başlar. Бекболат, бұның басы қаншада отасың? Басын айт, главный, біздің көрушілер басына өте қызықтар да, бұнда іздегендер көп. Басын әмәке Жақын қылып айтшы. Жақын қылып айтқандар өзіме қырғызша айтайын әмі. Сомғыл айт, мен бияқтан қатырып қойым. Доллармен жүрген адам емеспіз. 350 мың сом болады әке. 350 мың сомға. Бірақ кемі болады. Кемі болады әке, ақылы жеткен, түсінген адам болса сұрай берсін. Сұрай берсін, а? Мына достар, Бекболаттың бейесі. Ушул еркек құлыны менен сатуға шықты, Өзгөндүн Мырзарығының жолының бойында турат достар, ушундай жылқыны тартып көрсөттүк. Бұлдағы қараңыздар. Өте мықты екен. Кеме болады, а? Кеме болады әке. Болды. Bir бастырып қойшы. Мына достар. Кимге жаққан болса, класс туғандар. Бей алам дегендер тезінен чалып сұраңыздар. Саудаға береке болсын, алған сатқанға. Сіздермен Муз ТВ каналы болды. Көрішкенге чейін достар.